Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін туғандар 10 август 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар эле билген ХБКда жайгашкан мына ушул 103 сериядагы 4 кабаттуу домдун биринчи кабатынан сатыла турган однокомнатный квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Анан бул однокомнатный квартиранын баасы деле жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Колдон чарбаңыздар тугандар. Так, мен турган жер бул ХБК. Тактап айтканда, мына ХБКдагы милицейский домдун жанында турам. Мына милицейский домдун артына эле өтсөңүздөр, мына жакта 4 кабаттуу 103 сериядагы домду көрө аласыздар. Адреси Салиева 32, локациясы өтө сонун. Запчас базарга, Салиева көчөсүнө, скверге, Акниет маркетине бардык тарапка жакын. Так, мына домдун алдын көрүп атасыздар. Кең экен, парковочный место боюнча маселе жаралбайт. Магазин деле бар экен бул жакта. Так, сатылуучу квартирасы тугандар, экинчи подъездде, биринчи кабатта. Мына ушул квартира сатка чыгып атат. Анан мына алдында огороду дагы бар экен. Аңыздарда оң тарапта сатыла турган бир бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат берип баштайм. Баасы жана эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип маалымат алып кетесиздер. Мына тугандар. Кең экен. Так, мына темир эшик орнотулган. Бул жакта дагы бир жыгач эшиги бар экен. Сериясы 103. Однокомнатный квартира. Жалпы аянты болсо квартиранын тугандар. Канча дей турган болсоңуздар, 36 квадрат метр экен. Серия 103, квадрат метр 36. Условияларына келе турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Келесиздер, жашайсыздар. Анан айтып өттүм, алды тарабында огороду дагы бар. Мына квартирага кирип, түз жүрсөңүздөр, бул жагы болсо мына көрүп атасыздар. Чоң бөлмөсү, асты пол жыгач экен. Анан ээси деле айтат, мына дубалдарын шпаклевка тартып, тегиздеп, сонун кылып койгом дейт. Келип эле каалаган обойду алып, ишти кыла берсеңиздер болот экен. Отопление батарейкалары бар, мына түтүкчөлөрү деле жаңыланган, айнек терезелери пластик. Квартирабыз күнгөй тарапта жайгашкан. Документтери дагы так. Анан барыңыздарга эле кызык болот. Неге сатып атат экен ушундай сонун квартираны деп. Бул жерде ээси азыр мага түшүндүрүп берди. Чоңойтойм деп аткен. 2 комнаталуу же 3 комнаталуу алат экен, ошол себептен квартирасын сатып аткен тугандар. Мына түз жүрүп, оңго бурулсаңыздар бул жагы болсо. Так. Барыңыздар эле билген кухнясы. Анан квартирада буюмтайымдарды көрүп атасыздар. Нени көрүп аткан болсоңуздар, мына кухня эмерек бардыгы калтырылат тугандар. Отоплениянын батарейкалары бар, түтүкчөлөрү жаңыланган, айнек терезелери пластик. Светтерин деле жандырып коюн, жарык болуп калат экен. Кухнясы ушундай. Негизинен кухнясы деле 105тен кем калышпайт, кеңирлүү экен. Анан бул жагында болсо, так, барыңыздар эле билген санузел ваннасы бардыгы бар. Жакшы. Так, кандай маалымат берсек? Сериясын айттым, квадрат метрин айттым, условияларын айттым. Документтери деле так экен. Сатып аткан себеби ошол, квартирасын чоңойтойм деп атат экен тугандар. Так башка проблема жок дейт. Алдында огороду дагы бар экен. Так, тугандар, эми ушул сатылуучу однокомнатный квартиранын баасын айтайын. Жалпы аянты 36 квадрат метр. Баасы болсо $31,500 бааланды. Негизинен жакшы баа. Анан ээси деле айтат, ала турган реальный адам болсо, келсе, сүйлөшсө, жакшы кеми бар дейт. Жакшы кем болот экен. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай ремонту орто болгон, сатылуучу, жакшы баага коюлган однокомнатный квартираны колдон чарбаңыздар. Келесиздер, жашайсыздар. Анан өйдө тарабында да полочкалары бар экен.